Men 2010-yılı Hazreti Müftü olup şaylashты. Nimat Hacım ököz kızmat tarttık. Anan Oşko geldik, Oş şaharga. Gelsek saat 11 olup kal tündö. Ana aytıştı, Oştun gubernatörü sizden patalam dep geldi. Rayon kıdırıp жүрgөн eken eme şaharga jetiptir dedi. Ana azırkı prezidentimiz men tanып aytelim. Men müftü olgan wagtda bu gubernatör ele. Anan gelip anan ошол алып алып сурап жакшы келип алдыңызбы деп анан пата сурады. Бата бересизби деп. Атам менен тең адам. Жаш айырым азыраак, чоң адам. Анан ушу босогодо туруп кууланы карап бата алып анан кеткен түндө 11:30 келип. Кай чоң алайга бир жака барып келип ушинтип анан кийин ушинтип алып кеткен. Айтайын дегеним бата алгандан бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген сөз бул кылайган жалган жок, чыныгы чындык. Ошон үчүн батага алганга келиш керек. Батанын мааниси бул Фатиха деген сөз. Фатиха деген ошо бата ошондо кыскартылган Фатиха сүрөсү жакшылыктын бардыгы. Экинчи бир маселе, ушу парктагыларга дагы башкаларга дагы пайгамбар айткан. Жетимдин башын сылаган адам менен мен мына ушул эки манжа кандай бири-бирине жакын турса, мына ушунда жаннатта жакын турабыз бейиште деген. Башын сылаган келип башын сылап койгондо эмес, чачын түздөп, жок. Ошентип оюну бекер берген, жок деген бир конфет көңүлүнө салган, жетимдин көңүлүн көтөргөн адам бул пайгамбар менен бирге турат кыяматта мына ушундай болуп. Мачитта Нимат экөөбүз кам жакын тургандай турат. Бул болсо мачитта канча көп адам бар. Ошол сыяктуу ошол жетимдин башын сылаган адам, сылаганга көмөк көрсөткөн адам, ошонун көңүлүн көтөргөнгө бир аз салым кошкон адам дагы пайгамбар менен мына ушундай урматтуу бир тууганын бирге турат.